Бешкемпир Датканын тукумдары Токтоолдо жердешкен. Багыш уруусунан чыккан Бешкемпир датка болгон. Калыстыгы аңызга айланган, көсөмдүгү менен калкына кадыр өткөн Бешкемпирге датка даражасы да берилген. Укум тукуму ак сөөк, иш билги болуп өсөт. Бешкемпир датка Бекборбиевдин 5-чи аталары болгон. Бешкемпир даткадан 5 ул: Эдил, Эркебала, Кыргый, Бекмырза, Төрө. Эл ичинде Токтогул Сатылганов менен Төрө үзөңгүлөш дос болуп, далай жолу болуштун жанында жүрүп, шайлоолорду жактап ырдачу деп айтышат. Ал эмес 5 камандын бири Келимбай Төрөдөн болуштукту жеңип алып алыска айдатып жибергенде, Токтогул дагы Сибирге кошо айдалып кеткендиги айтылып жүрөт. Нарктуулукту сактаган үй-бүлөдө каада боюнча көп нерсе айтылчу. Кичине кезинде чоң энесинин айткандары Бек ырчынын эсинде калган. Үйдө баягы мындай ата-энемдин ырдагандарын угуп калчумун, кыңылдап, достор келгенде үстөрү кичине отуруш жасаганда ырдап калганмын. Анан албетте баягы ата-эненин кылганы бала үчүн кызыктуу. Анан ырдап калышса ошолорду угуп калганым таасир этсе керек деп ойлойм. Арал деген участокто жашашчы булар. Аларда жашаган бир мугалим айтып калды: "Бек, бул футболист болбойт. Бул волейболист да болбойт. Бул ырчы болот", эже деп калды, жаш бала эле. Кантип билдиң десем айтты: "Эмеге үйү мектепке жакын болчу. Анан кийин ал ошол жол менен өтүп экен, кетип атканда Бектин жашырын отуруп алып туруп аккордеон тартып ырдап атканын көргөн экен. Анан бир жолу ошону көрүптүр, бул жөнөкөй отурган экен дептир. Бирок ошол өнөкөттү көп жолу кайталап көргөн экен. Анан ошон үчүн мага айтыптыр: "Эже, бул окуучу кийин ырчы болот го дейм менимче". Бекборбиевдин чыгармаларын алга чуккан ар бир угарман анын ырларын кайра сөзсүз уккусу келет. Анан ушу 7-класстарда ушу бир аккордеонго атама айтып атып, бир кичинекей аккордеонго жетип, анан кийин ошондон баштап ойноп, анан өзүмдүн бир ыр дүйнөмдү түзө алдым да ошо кичинекей кезинде. Чоң апазы баарыбыз болуп отуруп, чай ичип, өзүбүзчө мынтип, семьяда эмнете отурабыз, бул болсо аккордеон деп чыйылдатып тартып берет. Биз башыбыз ооруп кетти. "Койчу, тартпачы, барчы, тияка барчы" деп ошентебиз да. Анан буларга жакпай калым окшойт. Анан кийин тердеп урдап, мал камаган сарайга кирип алып, тартып отуруптур. Аккордеон ушундай берилип тартып атат да. Анан таң калып эле мен да музыканы жакшы көрөм, жакшы түшүнөм. Анан ойлодум, мында бир нерсе бар окшойт, бул эмне эле минтип урушсак деле болбой аккордеон тартып берип атат эле деп. Ошентип отуруп бул 2-3 аккордеонду эметти да, жыртты да, мындайча айтканда тартып бүтти. Анан кийин бир күнү мен айттым: "Ырларың, бөгөндөөрүң, кайрыктарың башкача болуп атат. Асан Керимбаевдикине окшобойт, Түгөлбайдыкына окшобойт, Абдыкадыровдукуна окшобойт. Сен бир өзүңчө бөгөн чыгарып жүрөсүң окшойсуң" десем, күлүп эле койду да, күлүп эле койду. Ооба чыгарып атам деп да айткан жок, унчукпай эле күлүп койду. Анан өзүмчө ойлонуп калдым, ушул балада бир нерсе бар окшойт деп. Мен абдан тартынчымын, уялчумун, бирөөгө мындай өзүмдүн ырым деп ырдаганданчы. Анан өзүмдүн мындай ырларды жазып алып, автору ким экенин билбейм деп өзүм ырдай берчүмүн. Классташтарымдын, досторумдун алдында, курсташтардын алдындачы. Анан кийин ошол ырларым өзүмдүн теңтуштарыма жага баштап, анан бул кимдин ыры деп такап сурап калганда гана өзүм чыгарган деп айтып койчу элем да. Айтылгондо, түн болгондо, оюн болсо айылда. Чоң сахнага алгач жаңы чыкканда эле биринин артынан улам бир ыр жазып, лирикалык ырларды төгүлүп ырдаган Бек ырчы аталган. 87-жылы биринчи ырымды КТРКдын радиосунда жаздыргам. 86-жылы Болот Макитаев деген журналист агабыз бар болчу. Мына ошол киши студенттердин арасынан мындай таланттуу балдарды издеп жүрүптүр. Анан мени көрүп калып, өзүнүн
жай керемети деген берүүсүнө чакырып, анан ошондо биринчи жолу мен барып жаздыргам биздин КТРКнын радиосунда. Бекти мен биринчи жолу 88-жылы студенттик жаз фестивалі деген бар эмес беле? Ошол студенттик жаз фестивалында көрдүм. Мен анда жюриде отурганмын. Ошондо Мухтар Атаналиев экөө, Мухтар гитара менен, Бек аккордеон менен Бектин эки ырын аткарышты. Анан кийин биз Бекти ошол жерде лауреат деп таап, анан кийин Бекти студенттик жаз фестивалынын лауреаты деп атап, анан ошол күнү таанышып калдык. Кичинекей бала экен, студент экен анда. Жаңырган ар бир ырын элээрчи ырдап, өзүнчө бир жапыр жаңы маданиятты жайылткан чоң талант катары таанылып чыга келген. Азыркы Куудул Абдыкадырматов, Жаныбек Аттокуров, Дамира Ниязбекова, Лира Райымбекова деген жаштардан турган бир коллективге туш болуп калдым. Сайыс театрынын атынан алар ырдап жүрүшкөн экен. Ошолорго кошулуп мен Ошко чейин гастролго барып келбейлиби, Бишкектен Ошко чейин дегенден кийин мен макул деп аларга кошулуп алып кетип калдым. Артисттердин жашоосун көрөйүн деп. 89-жылдары бул чыгармачылыгын өзүнүн студенттик күндөрүндө алгач баштаптыр. Биз менен 90-жылдардан баштап чыгармачылык жолдо чоң сахнада жолугушуп калдык. Анан биздин гастролубуз бир айдан кийин Оштон бүттү. Анан ошол жерден таркашат экен булар үйлөрүнө. Мен Токтогулга кайттым. Ар ким ар жакка. Ошондон анан биз Жаныбек Аттокуров экөөбүз ал гитарада, мен аккордеондо болуп, мен ырларымды эки үй менен ырдап көнүп калганбыз. Анан мен сунуш кылдым Жаныбекке. Жаныбек, ушинтип радиодон жаздырып албайлыбы? Мен каникулда бүт айылда жүрөм. Классташтарыма, досторума, айылдык жердештериме барып мактанайын. Макул да экөөбүз барып, мындайча айтканда, обед учурунда түштө 12ден саат 1ге чейин убакыт болот экен, 1 саат. Ошол убакыттын ичинде биз кичине тыйын бере калып, сүйлөшө калып, мындайча айтканда, сүйлөшө калып жаздырганбыз. Ошол менин бир ыр жыйнагымды. Жана Миша Байка деген телевидение иштеген неме бар, ошол менен запись кылып койбойлубу деп, анан ырларын радиого запись кылып коюп атпайбызбы? Анан ошол менен эле биз гастролго кетип, кайра келсек эле Ош дүңгүрүп атыптыр да. Токтогулдун өзүнө келип, сизем эле карындашым чуркап келди. Беке, сизди мен радиодон уккандай болду, ырларыңызды. Дем карындашым билет да менин ырларымды. Күндө эле үйдөн кыйкырып ырдап атсам. Кандайча десем, мен билем сиздин ырдаганыңызды, сиз ырдадыңыз деп калды. Көрсө, жана Ош жаңырыгы эле, Ош радиосу күнүнө 1 саат чыгат. Мына ошондон менин ырларымды Оштун радиосу бере баштаптыр. Ордолу Оштун жеринен алгачкы ыр альбомун чыгарып, концертин өткөрөт. Ошондо ырчынын ыр чабытынын кенене, обонунун тереңи көрүнөт. Сулайман Тоо ак буура касиети колдогондой, башына бакыт орногондой, байыркы Оштон кубат алат. Ыр дүйнөдө жылдызы жанат. Бек Борбий ушундай популярный болуп кеткен. Бекке айтсак өзү ишенбей, анан өзү келип, тиги Абширчанын бул терезесинде да Бектин ыры, тиги терезесинде эле бүт эле терезелерде Бектин ыры болуп кетти да. Ошондо түштүктөр биринчи популярностьту түштүктөн алган да. Биринчи концерттерин Ошто өткөрдү, эң биринчи автордук концерттерин. Аларда барып колдоп аттык. Андан кийин бир 2 айдан кийин анан Бишкек, анан Кыргызстан биле баштады да. Бек Борбиевдин сахнадагы ишенимдүү көрүнүшү, сөзү менен обону жуурулушуп жүрөгүнөн чыккан ырлары, аткаруу чеберчилиги, куулжуган авазы, мунун баары ырчынын ичинен кайнап чыкканы сезилип, элди ырчы өзү да билбеген энергиясы менен тартып алгандай туюлат. Себеби Бек Борбиев деген ысым кыска убакыт ичинде эле чагылгандай тездик менен таанылат. Бек менен мен 90-жылы Рахман Разыков бүт кыргыз эстрада жылдыздарынын башын бириктирип, ушундай
өзүбүзгө өзүбүз чара көрөбүз, үй кылабыз деп чогултуп концерт коюшканда, ошондо бизге барганда, биздин Кочкор Ата шаарында, Кочкор Атада мен ошол жерде жашачумун, ошол жакта иштечүмүн, Нокен районунда. Буларга аппаратура керек болуп, мен аларга аппаратура коюп бердим. Концертте булар жанагындай кассета, магнитофон менен, фонограмма менен ташат экен. Анан кассеталары күнүгө не болуп кетип, анан мен коюп бердим аппаратура. Анан кассетасы чайнап кетип, жок, ырчылардынчы, ал жерде көп ырчылар бар эди. Расул Маматкулов, Гүлнара Кахарова, Мерген Турган, Алина Жетигенова, кыскасы бүт эле ушу эстрадада жылдыздары деген группа да. Анан да бир күн ошондой концерт болду, 2 күндүк концерт да. Биринчи күн ошентип буят болдук, концерттин ортосунда кассета чайнап кеткенде анан бек аккордеон менен чага алып, ушу мындай спас да, мындай жерине. Анан концерттен мен айттым, урматтуу ырчылар, силердин ырларыңардын бардыгын мен ойноп бере алам. Эгерде кааласаңар, эртеге 1 саат мурда келсеңер, мен силерди репетиция кылайын дагы. Давайте живем концерт коебуз. Ой, сүйүнүп кетишти, давай. Ошентип мен 1 саат мурда эртеси күн концертке бардыгынын тоналистерин жазып, немелерин жазып, клавиша менен репетиция кылып, Ямаха менен. Эртеси биз живой концерт койдук. Өтө жакшынакай концерт болду. Ошону менен мен аларга жагып калдым окшойт. Эртеси мени базар башка райондун центрине чакырышты. Кийин Жалал Абадта болду концерт. Ошентип мен ошол группа менен менимче бир 20 күнбү гастролдо жүрдүк Ош областы боюнча. Концерт гастрол аяктагандан кийин Бек мени Бишкекке чакырды. Ошентип биз Бишкекке келдик. Бишкекке келип Бек группасын түздүк. Асел кошулду бизге, Борончу кошулду. Ошентип биз көлдө бир жолу тегеренип келгенден кийин биринчи Бек Борбеевдин Бек группасынын альбому чыкты. Там тарам тарам ошол. Бек ырчы тегинде тапталган, канында ак сөөктүк бар болгон үчүн дагы жалпы элге жапырт жаккан жагдай болду. Бек мектепте жүргөндө эле активист болчу. Мен мындай Бекте көп жакшы жактары бар болчу да. Анткени себеби коомдук мектептин коомдук иштерине да жакшы катышчу да. Анан бирок оюн карак жактары бар болчу, шок болчу да. Бирок шок болсо дагы мындай айткан нерсени аткара коюп, ушундай көп жактары бар болчу. Анан сабакты жакшы окугандыктан мен аны ырчы болот деп ойлочу эмесмин. Мен бир саясатчы болот же бир университетте мугалим болот дегендей оюм бар болчу. Окуп жүргөн мезгилдерде совхоздо өндүрүштүк бригадаларды уюштурушуп, балдарды кызыктырыш үчүн да ушундай бригадалар түзүлгөн. Ошондо ушу Бек дагы балда 7-8 бала Бек ошондо бригадир болуп дайындалган. Ошол балдарга совхоз жүгөрү сээп берип, ошону ото чөптөрүн тазалашып, суу коюшуп, түшүм алгыча бышыкчылыкка чейин карашып, аябай жакшы болуп ошо караган жерлер. Анан бирден велосипед сыйлык берген да совхоздун эсебинен. Адатта көрөрмандар төгөлөгү төп келген адамды ээрчит эмеспи. Бир эле көрөрмандарга эмес, ошол кездеги сахнадагы замандаштарына дагы, сахнадагы саамалык алып келген өзүнчө бир жаңы образ чыккан Бек ырчы көпчүлүктүн көңүл чордонунда болот. Бишкекке мектептин иштери менен барып калдым. Барып калсам мен көчөдөн жолугуп калдык экөөбүз. Ошол күнү Абазова экөөнүн концерти бар экен. Абазова биздин айылдан болот да дагы. Анан экөөнүн концерт болду экен, эже деп анан чакырды, концертке келип кетиңиз деп. Анан мен Бек, сен чакырдың, барайын, бирок убактым жок эле, жок болсо да барам, айланайын дедим. Анткени мен да кызыктым да, баягы окуучу, футболист болом.
тиги эме болом деп жүргөн окуучу барып жакшы ырчы болуп калгандан кийин кандай ырчы болду экен деп кызыктым. Анан экинчи келинди ээрчитип алып 2 букет экөөнө. Абазовада токтогулдуктун ичинен Торкен биздин айылдан Абазова. Анан кийин экөө ырдагандан кийин 2 букет алдырып алып бардым. Барып катышып отурдум. Абдан жакшы. Анан бир убакта тургузуп алып эле залдан Тамара эже туруп коюңузчу деп. Анан турдум мен, эмне деп айтат десем беле, мына мынау Тамара эже биздин мектептин директору болчу. Ушул эжеке Бишкектен Токтогулга кетип атып, Төө ашыга барып кыйкырганда мектепте окуучулар тизилип калар элек деп тамашалабадыбы. Дагы бир жолу эсимде ушу бек мен да активистка болчумун. Активистка кыздардын катарына кирчимин. Анан баягы ал убакта стенд чыгарчубуз. Кадимкидей эле ватманга, плакатка. Анан ал биздин мойнубузда. Анан ошондо бектен бек эмне атпаймынбы, сен менин ачуума тийип атат да. Сен кыйын экенсиң, плакат чыгарышканга жардам берчи деп атсам, алып кел ушул эле, кана эмне кылыш керек деп атпайбы. Анан баягы плакатты колуна берип, анан көрсөтүп атпайбы, мындай кылыш керек. Жаңы жыл болчу да как раз. Анан Бакыт деген балалар болчу. Тоже эме болчу да, аябай дегендей мындай активист бала болчу. Анан Жуманазаров ошо Бакыт экөө эле заматта эле баягы сүрөтүн тартып, жазганын жазып, аябай кооздоп жашына калып берип коет атпайбы. Анан айтып атам, Беге сен ырчы эле эмес, жакшы окуган бул эме сүрөт тартуу жанынан да жакшы турбайсыңбы деп. Стен газета чыгарды. Стен газетасына 3-чү колонкасына мен айттым, бул эмне кылганың дедим да. Чоң экини тартат дагы, баягы 3-чү колонкага. Чоң ошол колонка бүт целый целиком эметет да. Чоң бир колонканы. Чоң экини тартып туруп, ошо жерге мындай эле кичине эле кичинекей кругляшка берип туруп эле ошол жерге баланын бетине эле тартып койгон. Баланын бети башка эчтекеси жок. Минтип эле, бул баланы чайып эле тааныйсың да. Ушундай бала эми татактагы бала бияка сүрөткө мощный түшөт да, эле сон тартылган. Бегир чырдаганда муyu олтуруп уккан. Артынан топтошуп ээрчиген күйөрмандары күн санап өсөт. Чыныгы талант элдин деминен элгүү алгандай. Бегирчинин улам бирири жарык көрүп, бир ырынан экинчиси мыкты болуп, күйөрмандары тамшанып уккан ырлардын катары көбөйөт. Бек өзүнүн атына жараша, бул бек жигит. Бек мыкты жигит. Бүгүнкү күндө кыргыздын маданиятын, анын ичинде музыкасын, кыргыздын искусствосын да бектин өзүнүн орду бар. Бек Борбиев деген кыргыздын маданиятынын тарыхында ушул нерсе бар десем мен жаңылышпаймын. Чыгармачыл адамдар элге сиңип кетсе, ошол негизги чыгармачылыктын ийгилиги ошол да. Мен ошол бектин ошол жагына басым коет элем. Канча аракет кылып кээ бир инсандар аракет кылганы менен бул бектин ошол чыккан күндөн баштап ушу 30 жылдан ашык убакыттан бери бул элге терең сиңди. Себеби турмуш өзү көрсөтөт экен да. Бек десе кичинекей баладан чоң аксакал кишиге чейин бүтүн кыргыз эли тааныйт. Кыргыз элинен сырткары коңшу биздин казак, өзбек эли, Орто Азиядагы бүткүл элдер мунун ырын өздөрүнө которуп, өзүнүн ырындай кылып ырдап жүрүшөт. Ошол демек элдин жүрөгүнө жетсе, ал чыныгы талант, ошол ийгиликтин ээси, максатына жеткен ырчы деп эсептейер элем. Бек мына ошондой. Анын ар бир концерти аншлаг менен өтөт. Ушулардын баардыгы эле айтпасак деле өзүнөн өзү күбө болуп турат да, анын чоң талант экенине. Бек Борбиевдин ар бир концерти аншлаг менен өтөт. Борбор шаарда 17 күн тынбай концерт коет. Эң көп күн концерт коюу боюнча 2 рекорд болсо, ошонун бири Бек Борбиевге таандык болот. Кайсы жылы мен эсиме чыгып калды, бир жылы концерт берип калып, жаңы жылда. Ушундай бир жакшы концерт койдук.
жакшы концерт коюп, аябай уровеньде бийик концерт болуп туруп, анан эл батпай калып, эмне себептен бир эле күн болду, 2 эле күн болдуңар, улант кылат бу дегенде болгондон кийин бир ай кийинкиге кайра коюп койдук да, суроолор боюнча депчи. Анан экөөбүз телевиденияга интервьюга чакырып калып, анан интервью атканда мен сыртта турдум, бир жан башында. Анан Бекке суроо келди да. Бул эми жанагы эле бир ай мурун койдуңар эле бул концертти, мындай жаңы нерсе болобу десе, жок, жаңы нерсе эчтеке болбойт. Ушул эле концертти коебуз деп атат. Анан мындай жаңы ыр дагы болбойбу дегенден мен жакта карап атпай, болот дей бер деп башым ийип атам да, болот дей бер депчи. Десе мен аракет кылабыз эми жаңы ырга тиги бу деп койду да. Анан кийин 3-4 күндөн кийин концерт. Анан Токтогулга кеткен. Бир маалдан эле Токтогулдан келип эле мен студияда отургам, келип эле муну ырды жазыш керек, срочно. Сен мени заставить этип ыр чыгарттырдың деп бир укмуштай ыр чыгарып келиптир да. Жанагы Мажурим тал деген ыры бар, жанагы Асанкалы Керимбаевди кошкон жакшы ыры бар. Ошол ыры ошондо чыкканда бир күндүн ичинде ушул оон жаралды да, аябай күчтүү оон, бирок жакшы жаралды. Мажурим чаштарын таранганда, жашылдан жолугун салынганда, кареке көз жаштан мончоктады, мен сени ошондо сагынганда. Ошондо сагынганда. Бектин балалыгы Токтогулда өткөн. Тоонун таза абасынан келе жутуп, кооз жаратылышы көзүнө каныгып чоңоет. Бектин мүнөзү шараккан суудай. Бала кезинде эле кубанса, кирген суудай мүнөзү менен айырмаланат эле. Ал кайда болбосун, алдыда жүрчү. Ошол кезде эле анын лидерлик сапаттары билинчү. Мектепте окуп жүргөндө эле намыскөй, лидерликти бербеген, алдыга умтулган, аракетчил, жакшы мүнөздөрү бар эле да. Мен ойлойм, ошо адамдын бала кезинен калыптанган ушул мүнөзү бул жашоодо чоң ийгиликтерге, чоң бийиктиктерге жеткирет да. Ушул чыгармасындагы, чыгармачылыгындагы Бекти бек кылган, мен ойлойм, ошо мүнөз болуш керек да. Бек Борбиев барган сайын ыр дүйнөсү агылып, канаты жайылып, оондору элге кенен тарай баштайт. Анын чыгарган ар бир оону ооздон оозго көчү ырдалып, тоодобу, ойдобу, жөндөбү, тойдобу баардык жерге баттырайт. Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков өңдүү залкарлардын көчүн жаңы нукта улантып, татыптуу деңгээлде алып чыгат. Өзүнүн чыгармачылыгына дагы бул өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Мисалы, менин бир 3 ырыма обон чыгарды. Ошол китептен алып чыгарды да. Үчөө тең, мисалы, анын экөө хит болуп кетти. Мен сени сагынган бойдон жүрөм дегенде ар бир жаштардын оозунан угуп жүрөм да. Биз Москвада жүрсөк, москвалык жаштар ошол ыр менен мени тосуп алышты да, ырдап, эшиктен кирип келатсам. Өчпөстөн эсте бары, көңүлдүн калса да бөксө жагы. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, мезгилдер карматпай өтсө дагы. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, мезгилдер карматпай өтсө дагы. Жүрөктүн буйругу башкачабы, жүрсө да тагдырдын канча тагы.
seni sağıngan boydan жүрем, жашынып жаштығым қалса дағы. Өлчөмдү бул өмүр тура кыска, өткөнгө өкүнүч кылабыз да. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, баладай багынбай убакытка. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, баладай багынбай убакытка. Жыргатпайгы турмуш сонунуна, жылдарды койсо да орунуна. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, тумардай тагынып моюнума. Seni sağıngan boydon жүрөm, тумардай тагынып моюнума. Мен seni sağıngan boydon жүрөm, mezgilder карматпай өтсө дагы. Мен seni sağıngan boydon жүрөm, mezgilder карматпай өтсө дагы. Мен сени сагынган бойдон жүрөм, жашынып жаштыгым калса дагы. Мен сени сагынган бойдон жүрөм. Гүлүктүн мыктылары өзүн өзү тапка келтирет деп айтылган сөз бар. Бек дагы өзүн өзү таптаган гүлүктөй болуп, аккордеонун асынып алып, жан дүйнөдөн чыккан кайрыгын обонго салып, күүлөгөн гүлүктөй күрдөөлдүү кыргыз журтуна көп ырларды тартуулады. Бек бир чыгарма жаратса, көбүнчө өзүнчө чыгат. Өзүнчө камалып алып ырдап чыгарат. Кээде мен келсем уже чыгарманы жаратып койгон болот. Анан мен как аранжировщик катары мага ырдап берет. Анан мен анын кандай кылып аранжировка кылсак, кандай кылып хооздосок, канткенде ошол жанагы элге жетет. Ошол жагын гана ойлонуп жүрөм. Ата бир-эки гана чыгарманы экөөбүз чогуу мындай жараттык. Ал эми мен оонун жазып, Бек сөзүн жазып дегенде. Атак Бектин бардык ырлары өзү отуруп, өзү жараткан деп айтсам жаңылышпайм да кысасы. Жүрөмүн сага телефон чала албай, жүйөлүү себеп бага мен таба албай. Кыйын деле эмес чалыңыз сагаттай. Сурасаңыз болот жөн эле абарай. Бүгүн кечти ыргашаңга бөлөйүн. Камынайын мен да чачты өрөйүн. Жүрөгүмдү күндүкүдүк, сезим ой сана сени көздөй жүгүрүп. Түн өргөн асман түрүлүп, жылдыздар түштү айланага күбөлүп.
токтогон жок. Бул өзү таланттуу бала болду. Эми өзүнүн мындай гороскоп эмелери дагы, цифровой эмелери да жакшы. 9-дары бар. 1969 9-айда төрөлгөн. Кыргыздын жашынан тартып карсына чейин, жалгызынан тартып барысына чейин бектин ырларын ырдай башташат. Ошол кездеги ырчылар Кыргыздын баардык булуң бурчун кыдырып концерт коюп, жандуу үн менен ырдап, элдин батасын алып, өнөрүн жолго салып кетишчү эле. Ал убактагы ырчылардан өлкөнүн ар бир айылын кыдырып, ырдап, тоо ташын баспаган, ашууларын ашпаган, ысык суугун көрбөгөн ырчылар дегеле өнөр адамдары болбосу керек. Эң көп оон чыгарган оончулардын катарында бүгүнкү күндө 50-ге чейин ушунчалык кармап туруш өзү сахнаны, бул өтө кыйын да. Ушунчалык элди кармап туруш. Бүгүнкү күндө Бектин дагы эле базары жүрүп атат, дагы эле базары өтүп атат. Бектин чыгармалары ушунчалык жан сезимибизге, жан дүйнөбүзгө өтө жаккан, жалаң эле ошол убактагы замандаштар, жаштардын баардыгынын жүрөгүнө эң жаккан бул чыгармачыл адам деп эсептейм. Анан ошондой кичинекей кезинен эле бул өзүнчө ошо Кудайдын берген эме талант окшойт да, өзү эле кызыгып эле өзү тартып, музыкальный школда деле окуган жок, эч кандай музыкалык сабак деле алган жок, мектептен деле эмеден деле. Өзүнүн эле эмеси менен эле ушунчалык эмеге кетип атты да, тиги музыкага аябай берилип кетип атты. Анан атасы муну өзү футболист кылам, спортсмен кылам деп ойлонот эле. Анан атасынын бир айткан эмеси бар да, сөзү. Баламды ушундай бир атактуу кылганга аябай Кудай тилегимди берди. Мен спорт жагынан кылам десем, балам музыка жагынан чыкты. Жанагы биздин Спартак стадионунда мунун биринчи жолку концерти болуп калды дейт. Анан ошол концертте отуруп, ошол Спартакта жана Берадыр Абдраимов деген келип ойногондо баарыбызды алып барган. Алып барып, могу Абдраимовду көрүп эле мен ушунун атынан койгон, бул аябай пахта эмнин тиги Өзбекстандын аябай кыйын атактуу футболчусу деп анан кийин ошону эсимде калганда, анан ошол стадиондо отуруп Бек аябай концерт берип, ушундай элдин баары кол чаап ушундай эметип атканда мен ушунчалык сүйүнүп, Кудай менин тилегимди берди. Ушул стадиондо мен баламды футболист кылам дедим эле, ушул стадиондо балам ушундай элдин баарын кол чаабасына дүңгүрөгөн эмеге татыктуу болуп кол чаап атат деп аябай ыраазы болдум деп атасынын айткан сөзү эсимде калды да менин дагы. Бекборбиев. Шаттанам келбетиңе баладайым, кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, жаныма дары арча карагайым. Мен сенин майрамыңа бөлөнгөнмүн, өзүңдөн багаргамын төгүлгөн. Мен сенин улуумун Кыргызстан, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа көрүлгөн. Бекборбиев Борборго келгенде анын бир топ ырчылардан арымдуу экени байкалган. Анткени анын ырдагы болгон дымагы менен адамдык дымагы айкалышкан сөзгө бекеми, бетке айткан калыстыгы, шар жүргөн адамдык мүнөзү, ийрини түздөй билген, пас эмес бийик жүргөн, өзгөлөргө окшобогон өзүнө таагандык мүнөзү ырымдагы обондорундай башкача десек болот. Биз баягы бир элдин кулундары катары, бир суудан ичкен жердеш, бир туугандай болгон иним катары анын мүнөзүн да айта кетким келет. Абдан шар жүргөн, ушундай мырза мүнөзү бар, майдаланбайт. Эр жигиттин ушундай намыскөй, чыныгы, мырзалык мүнөзү менен башкалардан да айырмаланып турат да. Токтогулдун эстелигин көргөндө залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар экен. Токтогул районунан таланттуу кишилер эмнеге көп чыгат десе, жеринин касиети өзгөчө экенин жеринен көрүп эми сездим деген экен. Токтогул атанын эстелигинин үстүнөн караганда музыкалык ачкыч белгиси болуп жасалганы жөн эместей. Баардык жагынан төп келип, кудурет дагы дес берип, өнөр жолуна өбөлгө,
жаш таланттарга көрөнгө келип тургандай сезим калтырат. Өзүнүн көкжалдыгы менен айырмаланат, мекенчилдиги менен айырмаланат. Ошо мекенчил дегенден себебин айткым келет, как кыргыздын патриоты катары, кыргыздын санжырасына, кыргыздын тарыхында аябай кызыгат, и жакшы да билет. Үй бүлөсүндө дагы, мисалы айтсам, өзүнүн чоң ата катары, тай ата катары неберелерине, балдарына мээримдүүлүгү менен айырмаланат досум. Ушул жакшы касиеттери көп. Алдыга умтулган аракетчилдиги, намыскөйлүгү ар бир эле чыгармачылыкта болобу, мамлекеттик кызматта болобу, же деги эле илимде болобу, адамда көкбеттик, аракетчилдик, баягы айткандан кайтпаган, ушу көздөгөнүн бербеген мүнөзү бул баары бир адамга бир ийгиликке жеткирет да. Бекте да ошондой мүнөздөр бар эле, бул бала кезинен баштап, мектепте окуп жүргөндөн баштап. Жыйынтыгы мынакей, жыйынтыгында кыргызга кенен таанылган, кеңири таанылган, абдан бир элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан бир жакшы чыгармачыл инсан болду да. Азыркы убакта Бекти мүмкүн кийинки жаштар деле, мурдагы биздин муунда эле Бектин ырларын, Бектин өзүн тааныбаган кыргыз жок болсо керек деп ойлойм. Менин балалыгым касиеттүү Кетмен төбөрөнүндөгү суунун астында калды. Катмарланган тарыхтын канчасы суу астында чыга албай жатат. Ошолордун бир бурчунда менин да таманымдын майда издери калган. Ал өмүр бою менин жанымда сакталуу. Жанарларды жакшы көрүп, сүйүп, бир күнү бир күчүк багып алды. Анан кийин күчүгүнүн атын Герда деп коюп, аны ээрчитип алып, ойнойт, чуркайт, ага тамактандырат, аны байлап алып жетелеп жүрөт ойноп. Анан бир күнү күчүгү жоголуп кетти. Анан баарыбызды топомонго салды. Күчүгүм деп ыйлайт, Гердам жоголду. Анан баарыбыз кокуп Гердасын издеп, жардам берелди. Анан кийин күчүктү издеп, бир күнү кечке чейин бара болуп чуркаганыбыз эсимде калды ошондой. Итти эмнегедир абдан жакшы көрөм. Мен бул жашоомдо абдан көп акылдуу, анча-мынча досторуңдан, анча-мынча бир жакындарыңдан акылдуураак, кээ бир коллегаларыңан керек болсо акылдуураак иттерди көрдүм мен бул жашоомдо. Ошон үчүн мен иттерди абдан жакшы көрөм. Мен ойлойм, менин бир жет атамдын бирөөсү абдан итти жакшы көрсө керек. Жакында эле интернеттен окудум, бул ит баккандагы ген кубалайт экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ит адамдын эң жакын досу. Мен абдан жакынмын иттерге. Кыргызда ак канарттан суу агат деп бекеринен айтпайт. Бектин ата бабалары беш кемпир датка, төрө болуштар эл башкарып, журт билген кишилер болсо, тукумуна дагы өтүп келет. Бек ырчылык өнөр менен кошо мамлекеттик кызматтарды бир топчул аркалап, өнөр менен элдик эгемендүү ишти айкалыштырып алып келди. Таланттуу киши бардык жагынан таланттуу, жөндөмдүү дегенди көрсөтө алды. Ийинбекке чыгармачылыгы күндөн күнгө өсүп, күндөн күнгө алгалап, күндөн күнгө жаңы ондор менен бүт элдин ишеничине кирип, бүгүнкү күндө мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болуп отурат. Эмнегедир ушул 20 жыл чогуу иштедик, мына Кубик, Борончу баарыбыз эле чогуу иштедик. Эмнегедир группа эч таркабай көп жылга чейин иштеди да. Анткени Бектин башында сүйлөшкөн ставкалары, айлык акылары коюлган боюнча так кырып, тияка бияка кыйчаңдабай так иштегендигинен ушундай болду да. Ошон үчүн мен мунун характерин аябай баалайм, жакшы. Бардыгыбызда эле ата эне бар, ата эне болгон кебектеринде дегендей. Ушу Бек Раматылык, Бектин атасы Раматылык Айша атабыз өтүп кетти. Ушул Айша атабыз да бизди көп чогуу Бекке жүргөнүбүздө досчулугубузга дагы чоң түрткү болгон да. Себеби ал кишинин сүйлөгөн сөзү орду менен Бек ушул көп жерлерине Айша таман тарткан деп ойлойм да, анын мүнөздөрүнө.
Айша атабыз ушу Бек мен аябай ушундай балам бар деп сыймыктанып калчу. Бек болсо анча мынча сөзү дагы уга бербеген жигит өзү. Ушу Айша атам гана сөзү өтүп чыгачы көбүнчө. Ушундай бир атасынын баласы да Бек. Мен атам өзү жылкыга жакын болуп жүрүп өттү. Гүлүк да чапты. Анча мынча 90-жылдары 7-8 машина утуп алган ушу гүлүк чаап жүрүп. Ушундай абдан кызыккан, аты менен чогуу жатып чогуу турган, атынын алдына өзүнүн үстүндөгү тонун чечип салып берген адам болчу да. Эртелеп кел атканда баштап көчтү. Андырдын таш борташы капыс көчтү. Дүйнөсү көңтөрүлүп ыйлай тапа. Мен үчүн ата деген жылдыз өчтү. Асманды чаркайланып шуңкар калды. Азолуп жайлакталган тулпар калды. Аттиң ай мөмөлөрүн төгүп ышкан. Атаке өзүң баккан, атаке өзүң баккан, атаке өзүң баккан багың калды. Бекборбиевдин чоң сахнада жылдызы жанып, кээ бир өзүнүн катарлаш жүргөн ырчыларындай аты унут болбой айтылып келе жатканы. Коңшу канатташ казакка чейин ырдалып, убакыт өткөн сайын ырларынын баасы улам өсүп, жаңы боек менен шөкөттөлүп ырдалып атышы анын мыкты оончулугунда, жакшы аткаруучулугунда, көкүрөктөгү уюткусу салтка ширелишкен тоо булбулу Токтогулдун көрөнгөлү жолунда жатат. Биз жора жолдоштор болуп көп жүрүп калганда айтып калабыз. Мен эле өзүм күбөмүн. Бир жолу түштүккө машина менен кетип атабыз. Ошондо бир эки куплет ырды. Ушул кыргыздын жаратылышын эми түштүктүн жолу кооз эмеспи, жолго кетип атканда. Анан жаратылыштын коозун карап, ушинтип отуруп эле бир эки куплет ырды түштүккө жеткиче дейин жазып койду да, сөз арасында отуруп. Анан ошондо мен досумга жанында отуруп аябай таң баа бергем. Эр ортону 50 жаш. Акылга акыл кошулуп, топтолгон деңиздей толуп болуп, мөмөлөгөн шактай түшүмүн бере турган убак. Ашуунун туу белинде ардактап бүт элине чыгармачылыкты чыңай турган, нартуулук жолду улай турган убак. Албетте талапты аты болгон адам. Анын сөзүн эч ким тааныгандардан эки кылчу эмес. Биз деле ошолордун катарындабыз. Талапты катуу койчу. Үйдө ошондой үйдө тартип болчу кыскасы. Дайыма эле тартип болот. Азыр деле ошондой. Азыр кичине неберелүү болуп калды. Үйдө отуруп кичине эзилип, балам камчы отуруп алып эзилишип кичине анча мынча боошураак болуп жыргап калган кези келип калды окшойт. 50 жаш төбөдөн тийген күндөй, карды тээп чыккан гүлдөй, тоодогу торгойдой сайрап турган убак. Акылды айрангылар, жалпыны таңдандыраар, укканды арбалдыраар чыгармалар чыга турган убак. Элүүгө чыгуу деген бул элге чыгуу деген сөз. Элиңе чыгуу деген сөз. Элүүгө чыкпай калган канча көп чыгармачыл инсандарыбыз бар. Элүүгө чыгып алып эч нерсе кылбаган канча инсандар бар, канча адамдар бар. Бек ошо элине чыгып отурат. Бүгүнкү күндө Байдикем айтмакчы, 50 жашта отчет бере турган убактысы, ашууда бере турган отчету. Аркасына бир кылчайып караса, мен бул күндөрдө бекерге жашагапмын деп аркасына бир кылчайып турган нерсе. 50 жаш эмне азыр
илгери эл ортону дечи, азыр 50 жаш деген чыгармачылыктын толуп ташып турган убагы. Эми 50 жылда эл жаңылайт, 100 жылда жер жаңылайт. Убакыт өтөр экен. Мына билинбей отуруп, мына Бектосуз дагы 50 жашка келип, 50 жаш эл ортону дегенде чыгармачылыктын чыйыры кеңейе турган, ал эмес ааламга теңеле турган убак. Андыктан Бектен эли дагы да белсемдүү ырларды күтөт. Ушул 50 жаштыгың кут болсун, чыгармачылыгың эч качан өчпөсүн, сенде жанып турган от дагы эле бар. Ошол отуңун эч качан өчүрбөй, дайым моорусунан түтүн чыгып турсун, элге жакшынакай ырларыңды тартуулап жүрө бергин. Бек, эч качан досум, эч качан ооруба. Сенин талантыңа талант күндөн күнгө кошула берсин. Ырларың жарала берсин. Эл сүйүү угуп атабы? Ырдай бер досум. Чарчаганга чейин. Кабагым, кашым деп бул чыгармачылыкта, бул бир жаралган жашоодо колдон келишинче ырда, үнүң бүтүп калгыча ырда. Ошон үчүн Кудай сага ден соолук берсин. Бул өзүнчө Кудайдын берген таланты. Бул талантты таштаба. 50-ге чыгып калдым деп эле өзүңдү өзүң бошобостон, мындан ары чыйыр алып, дагы элдин сүймөнчүлүгү болуп, бекбор бийик болуп жүрөсүңгө мен тилектешмин. Бар бол досум. Şu 50 жашы кут болсун, мындан ары да ишинде ийгиликтерди каалайбыз. Чың соолукта болсун, ага туугандары менен бирге болсун. Мындан ары дагы şu кыргыз элине кызматын өтөп, жакшы ырлар чыгарып жүрө берсин. Кааларыбыз ушу. Ар дайым эл менен болсун. Бек, сен эми чыгармачылыгыңа 30 жыл болуп атыптыр. Ушу чыгармачылыгыңа чоң ийгиликтерди каалайм. Талантың ташкындай берсин. Келечегиңе ушу даңгыр жол, анан 50 жаш кутман кураган кут болсун. Бардык ийгиликтерди каалайм. Өзүңө Бекем ден соолук, үй бүлөң менен бактылуу, жакшы жашоодо жашооңорду каалайм. Жакшы юбилей. Эл ортону 50 жаш дегенде дагы мындан кийин дагы Бектин буга чейин чыгаргандан да чыгара элек. Кыргыз элине тартуулай элек чыгармалар көп деп ойлойм. Ишине ийгилик каалайм учурдан пайдаланып. Чыгармачылык дагы бийик тепкичтерге жетишин каалаймын. Өзүнүн аракетчилдиги менен, өзүнүн жанагындай бир көздөгөн максатын бербеген кыялы менен ойлойм дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишин каалаймын. Чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Өзүнө Кудай ден соолук берсин. Ар дайым ушу биздин жалпы кыргыз элинин арасында болсун. Бектин 50 жаш торколоо тою менен куттуктайм. Эр ортосу 50 жаш дейт. Бектин эң чыгармачылык жактан, жашоо болгон көз карашы баардык жагынан жетилди деп ойлойм. Бул өзү өтө зээндүү, ушундай чыгармачыл жан дүйнөсү өтө назик, өтө таза адам. Мен эми замандаш катары эмне кааламакчымын, ошо үй бүлөсү менен бар болсун, кыргыз элине дайыма жакшынакай ушундай өзүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан бир жакшы ырларын тартуулап жүрө берсин, чыгармачылыкта өмүрү узун болсун, жашоосунда дагы бакытты алай каалайм. 50 жаш кутман курагың кут болсун. Ошо элдин мырза уулу, чоң таланттуу уулу болуп жүрө берсе экен, ийгилик каалайм. 50 жылда Бек көп иш кылды. Кыргыз эли үчүн көп эмгек кылды. Бул эми баягы көрөнгөсү аябай терең жигит, көрөнгөсү түгөнбөйт. Бул баланын дагы мындан аркысын дагы жаңы дем менен 60, 70, 80, 90 карай дагы ушунча болгондорду жаратат деген ниетим бар. Ийгилик каалайм, чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолугу бекем болуп, бала чака неберелери менен аман болсун. Кыргыз элинин бактысына ушундай жигиттер ар дайым ден соолуктуу болуп аман жүрсүн. Ошо Бек, чыгармачылык ийгилик. Эми Бек каалайын, аман бол, ден соолугуң чың болсун, үй бүлөң менен бактылуу бол. Эми сен дагы Кудай сага 50 жаш берип, мен сага 100 жашты каалар элем.
айланайын таланттың ташқындап, дагы деле болсо элүү деген эр ортону элүү деп коет. Элүү деле эркек үчүн эч кандай эле андай эле эмете турган жаш эмес, каарылыкка бериле турган. Азыр эки жагынан тең, акыл эздин дагы башка жагынан да баардык жагынан толуп жетилген кезиң азырчы. Дагы деле болсо чыгармаларды жаратып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, биз толкунданып, биз сүйүп ырдай турган ырларды ырдап аман эсен жүрө бер. Досума ушундай ден соолук берсин. Кайраттуу болсун. Ушу элдин сүймөнчүгү болуп, элдин кадырына жетип жүрө берсин. Бек ушул мына мааракеси, келе жаткан мааракеси. Элдин колдоосунда болсун. Өзү дайым ушул чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакытты каалайм досума. Эми мен эмнени каалайм? Бу эне өзгөчө мугалимдердин каалоосу бүт эле жакшылыкта. Кудай таалам ушу Бектин өмүрүндө жакшылыктан алыстатпасын. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрсүн. Ушул жасап аткан, ушул эменин ырчылыктын үстүндө иштеп аткандан кийин ушунун дагы байытып, дагы жакшылап алып кеткен жагын каалайм. Бала чакасы менен аман болсун, тууган уругу менен аман болсун, эл журту менен аман болсун, Кыргызстан менен аман болсун. Дайыма Кыргыздын мындай атын чыгарып жүргөн жакшы адамдардан болсун. Мен ушуну тилейм Кудайдан. Дайыма жакшылык болуп, ден соолукта болуп жүрүшүн. Ата сиздин Ата сиздей атанын уулу болгонума сыймыктанам десең? Ата сиздей атанын уулу болгонума. Ата сиздей атанын уулу болгонуна сыймыктанам. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, чыгармачылыктарыңыз дагы улана берсин. Бар болуңуз, аман болуңуз. Биздин жакшылыктарга дагы көп жылдарда күбө болуп жүрө бериңиз. Эл ортону деп коет. Ошол куткузсун. Ошол бала акырасы менен, ошол эл менен, эли менен, бүт эмелери менен жакшылыктын үстүндө жүрө берсин. Узун дагы 50 жыл жашасын. Бектин чыгарган обондуу кайрыктары өз мезгилинин сүйүктүү издери. Жалпы эл жактырып уккан жагымдуу, мукамдуу ирмеми. Ырлары өзүндө шар жана ачык. Бек Борбиев улуу муундагы залкар обончулардын жолун татыктуу деңгээлинде өз боёгун өчүрбөй, даңазалуу улап келе жатат. Анын жан дүйнөсүндөгү жакшы ырлар дагы да алдыда. Андыктан Бек Борбиевдин омоктуу обондору оргуштай берсин. Эми кааларым эң биринчиден эл аман болсо дейт экенбиз, чыгармачылык адамдар. Эл аман болсо, эл тынч болсо, бир дөөлөттүү, бак дөөлөттүү эл болсо, бай эл болсо деп тилейт экенбиз да биз, чыгармачылык адамдар. Анткени эгерде тынчтык жок болсо, стабилдүүлүк жок, бир көрөкаттан чыга албаган эл болсок, анда эч кимге биздин чыгармаларыбыздын эч кимге кереги жок. Анда чыгармачылык менен алек болуп да кереги жок болуп калат. Ошон үчүн мен көзүм жетет жана ишенем, Кыргызстан эң алдыңкы ушу Орто Азиядагы өлкөлөрдүн бири болобуз, өнүгөбүз, өсөбүз. Башка элдерден эки кадам болсо да алдыда жүрөбүз деген ниеттерим бар, каалоом да бар ушундай. Анан кийин албетте биздин чыгармачыл адамдар, биздин жигиттер, кыздарыбыз дагы дүйнөнү көп таң калтырат. Көптөгөн жакшы ырларды жазып чыгып, биздин Кыргызстандын желегин көп жерде желбиретет деген ниетим бар. Келдиңби келген
болсоң бери бас. Демиккен тойлаган боз жоргоңдун демин бас. Эй, демин бас. Жаш төгүлгөн көз жашымды күтпөгүн. Бул чакта жайдары тосуп алам керип каш. Эй, жаш, мен кейде жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы эли жаш? Балкыңды балалык агылсам, кайрылбайсыңбы эли жаш? Жаш мүнөт мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу эли жаш. Же эрте карылык калдырсам, аяп бир койчу эли жаш. Эли жаш, илчимин алыс жакта бардыгын, тойбаптын ылдамдыгын, шардыгын, шардыгын. Эй, жаш, алдастап шашып калдым чынында. Анткени билдим мен убакыттын тардыгын. Эй, тардыгын. Мен кейде жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы эли жаш? Балкыңды балалык агылсам, кайрылбайсыңбы эли жаш? Жаш мүнөт мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу эли жаш. Же эрте карылык калдырсам, аяп бир койчу эли жаш. Таяп бир койчу эли жаш. Эли жаш. Мен кейде жаштыгымды сагынсам,